Жолдошбай Анашев 20 жылдан бери Өзгөн Нуру гезитинде редакторлук кызматты аркалап келет. Гезиттин жашоосундагы орду чоң экенин айтып, анын түмөн түйшүгүн жоон тери менен сеземдейт. 20 жыл көзгө оңой көрүнгөнү менен гезиттин актуалдуулугун сактап, өз окурмандарын жоготпой иш жүргүзүү оңой эмес экенин баса белгилейт. Менин жашоом газетага байланышкан да. Мен атам рамалык 74 жашка чыгып өтүп кетти. Ошондо Ошто областтык ооруканада жатат эле да. Чуркап барып атама барып, атам катуу ооруса да кайта газетаны таштай алып ушере келет элем. Менде ушундай тарбия болуп калган. Газета чыгып, кечээ эле мына газета Бишкектен келет, чыгып атканда ошол жерден күтүп туруп үйүмө алып кеттим. Мындай мурда айтчылыгы адам уулду болгондо ташта жарылып сүйүнөт экен деп, буду ошол уулду болгон эле сыяктуу да. Менин кээде ошол үй бүлөмөн да газетага көбүнчө басым жасайм. Гезит алгачкы жолу 1934-жылдын 15-июлунда Сталинчи деген аталыш менен өз тушоосун кескен. Андан кийин аталыштары бир канча жолу өзгөртүлүп, 1992-жылы 7-ноябрдан баштап Өзгөн Нуру аталышы менен чыгарылып баштаган. Алгач 4 беттен ак кара түстө чыгарылып келсе, 2011-жылдан тарта түстүү болуп чыгарылып, 8 беттен турган түрдүү маалыматтар, элет жериндеги көйгөйлөр чагылдырылып келет. Жалпы 2300 нусканы түзөт. Бирок акыркы күндөрү мен чыгарма деле жаза албадым да, бул гезиттин түйшүгү. Биринчиден ал жерде редактор болосуң, экинчиден корректор болосуң рынок шартында, үчүнчүдөн бухгалтер болосуң да. Мында жалпы 8 кызматкер иштесе, кабарчылар дээрлик улуумундагылар. Алар өз кезегинде маалыматты туура жеткирүүнү биринчи орунга коерун айтышат. Интернетти пайдаланбай эле маалыматты жеринен барып, атайын таанышып анан жарыялайбыз дешет. Алар мындай ыкмага көнүп калышкан. Эми гезитте эң негизинен мен ушундай деп түшүнөм. Карышкыр менен кабарчыны бутуп агат дейт. Кабарчы деген бу жерде отурбайт да. Редакцияга келип өз калеминен жаралган ырларды байма-бай жарыялап турган окурмандар да бар. Бул гезит атына заты жарашкан Чыныгы Нур деп атап келишет. Анткени Өзгөндөгү 270 000 адамды ар түрдүү маалыматтар менен камсыздап, чыгармачыл адамдардын жолуна чыйыр сала алды дешет. Азыр Бишкектен чыгып, жөн эле сүрөттөрү да даптана, көңүлүңдү ача турган жазуулары дагы ар кыл түрдө чыгып атат. Өзгөн мамлекеттик администрациясы тарабынан да колдоолор көрсөтүлүп, кызматкерлерге мыкты шарттар түзүлөт. Жыл сайын аларга атайын жергиликтүү бюджеттен каражаттар да бөлүнөт. Районубузда болгон бардык тармактарда айыл чарбасы болобу, социалдык тармак болобу, курулуштар болобу, кандай бир жакшылыктар болсо, ошолордун бардыгын чагылдырып келүүдө, ошол эле убактарда биздин өзүбүздүн мындай чыгармачыл адамдардын дагы чыгармаларын чыгарып турат. Мамлекеттик мекемелерде жана айыл өкмөттөрдө өткөн жыйындагы маалыматтар Өзгөн Нуруна сөзсүз чагылдырылат. Эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө экенин баса белгилешет. Жакшы иштерди алып барып атат, жетекчилиги менен ардагерлерибиз бар. Мен убакыттан пайдаланып, эртеңки кесиптик майрам менен чын дилден өзүмдүн атымдан куттуктап кетем. Ал эми маалымат жана басма сөз күнү тууралуу 1993-жылы 1-ноябрда Кыргыз өкмөтүнүн токтому чыгарылып, 7-ноябрь маалымат жана басма сөз күнү деп аталып калган. Дал ошол күндөн тарта бул кесиптик майрам катары белгиленип келет. Дүйнөдөгү эң алгачкы гезит 16-кылымда чыгып баштаган деген маалыматтар бар. Ал эми Кыргызстандагы алгачкы гезит 1924-жылы кыргыз тилинде Эркин тоо деген аталыш менен басылып чыккан. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.